Кыргызстан менен Мьянманын ортосундагы Азия кубогуна карата боло турган матч эртең саат 20:00 башталмак. Бүгүн түшкө чейин уюштурулган маалымат жыйынында эки өлкөнүн улуттук командаларынын башкы машыктыруучулары өздөрүнүн мыкты оюнчулары менен биргеликте эртеңки беттешке даярдыктары тууралуу айтып беришкен. Мьянманын футболисттери жеңиш үчүн гана келишкенин жана спортчулары мыкты даярдыкта экенин билдиришти. Ушундай эле сөздү Кыргызстандын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин да айтып, футбол саясаттан тыш болушу керектигин кошумчалап өттү. Кыргызстан биз үчүн олуттуу атаандаш. Андыктан катуу даярдык көрүп жатабыз. Эки командага тең упай топтоо керек. Биз Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы өткөн оюнга да көз салып, силердин тайпада күчтүү оюнчулар бар экенин байкадык. Бирок биз Кыргызстанга жеңиш үчүн гана келдик. Мындан башка жыйынтыктар биз үчүн ийгиликсиз деп эсептелинет. Это не наш вопрос. Мы задумываемся только о футболе. Биздин командада мыкты даярдыкта жана эртең мыкты көрсөткүчтөргө жетебиз деген максат бар. Анан да белгилеп кетчү нерсе биз үчүн командада кайдан келди, алар кайсы улуттан жана кайсы динди тутушат маанилүү эмес. Биз үчүн маанилүү болгон нерсе мыкты оюн көрсөтүү жана атаандаштыкта утуу. Бул жерде ар кандай пикирлер, көз караштар болушу мүмкүн да эмес. Биз ар кандай окуялардан тышкары болушубуз керек. Эки команданын маалымат жыйыны бүткөндөн бир аз өтпөй эле Кыргызстандын футбол федерациясынын жетекчиси Семетей Султанов эртеңки матч өтпөй турганын билдирди. Мындай шашылыш чечим өкмөт тарабынан кабыл алынган. Решением премьер-министра матч отменен. Эртеңки боло турган матч коопсуздукту камсыз кылуу максатында өкмөт тарабынан токтотулду. Себеби азыр берилген маалыматтарга караганда террористтик чабуулдар болуп кетүү коркунучу бар экен. Улут аралык кастыкты болтурбоо жана массалык башаламандыктардын алдын алуу үчүн оюнду өткөрбөө тууралуу чечим кабыл алынды. Футбол деген бул жалпы майрам. Ал жерде эч кандай саясат же дин маселелери болбошу керек. Бирок биз курмандыктар болуп кетишин каалабайбыз. Футбол федерациясынын жетекчисинин айтымында, учурда оюндун токтотулушу боюнча ФИФА жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Алар кандай чечим кабыл алары белгисиз. Себеби коопсуздукту камсыздай албайбыз деп футболду токтоткон өлкөлөрдүн аброю эл аралык аренада бир топ төмөндөй түшөт. Ананда ар кандай санкциялар берилиши мүмкүн. Жазанын эң жеңили техникалык утулуу, тактап айтканда Мьянмага кошумча 3 упай берүү. Эң оору болсо Кыргызстанды футболдук беттештерден бир топ жылга четтетип коюу. Вы знаете, есть разные санкции. Учурда Мьянманын футбол федерациясы менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Алардын чечимине жараша да болот. Андыктан алдын ала бир нерсени так кесе айтуу кыйын болуп жатат. Эң оор санкциялар берилип калышы мүмкүн деп да кооптонуп турабыз. Мисалы, убагында Кувейт оюн өткөрө албай калып, ал өлкөнү футболдук картадан алып салышкан. 3 жылдан бери бул өлкө эч кандай оюндарга катыша албай келет. Андыктан биз колдон келген күчүбүздү жумшап, бул оюнду өткөрүүгө аракет кылабыз. Себеби бул матч бизге өтө маанилүү. Ошол эле убакта эки команданын беттешүүсү нейтралдык аймакта өтүшү мүмкүн экен. Ал качан каерде болот азырынча белгисиз. Ал эми Кыргызстандын футбол федерациясы эртеңки оюнга сатылган билеттерди кайра кайтарып ала турганын билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин интернетте Мьянмадан келген командага карата кандайдыр бир каршы акцияларды өткөрүү чакырыктары орун алган. Буга аталган өлкөдө буддалар менен мусулмандар ортосундагы кагылышуу себеп болууда. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.